Bismillahirrahmanirrahim. Mээримдүү жана боорукер Алла Тааланын исминен баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу момун мусулман бир туугандарым, баарыңарда Рамазан айында ден соолугуңар бекем болсун. Үй бүлөңөргө ар дайым тынчтык жана бейпилдик каалаймын. Кур'ан-ы Каримде Алла субхана ва тааля Бисмиллахиррахманиррахим. Аллази халакал маута вал хаята лияблувакум айюкум ахсану амала ва хувал азизул гафур. Садакаллахул азим. Алла Таала айтты: Аллази халакал маута вал хаята. Ал ушундай бир өлүмдү жана кайрадан тирүүлүүнү жаратты. Лияблувакум айюкум ахсану амала. Силердин араңарда кимиңер жакшы амал кылат экенсиңер, ошону сыноо үчүн. Ва хувал азизул гафур. Ал ушундай азиз жана гафур, кечирүүчү зат. Кудай Таала албетте силер менен бизди бул жашоого жаратты, урматтуу бир тууганым. Жашоонун өзү имтихан, сыноо кылып жаратты. Адам алейхиссалам биздин баарыбыздын инсанияттын атасы болгондуктан Кудай Таала Адам алейхиссаламды топурактан жаратты. Топурактан жараткандан кийин ушундай бир тактыга отургузуп, Кудай Таала өзүнүн Раб экенин ага таанытып билдирип, анын адам экенин, анын бир инсан экенин үйрөттү. Андан кийин бизде кичинекей кезинен эле ушундай бир суроо бар: качантан бери мусулмансың деген. Баарыбыз бул суроого аль-мустактан бери мусулманмын деп жооп бере алабыз. Аль-мустак деген заман, аль-мустак деген убакыт, бул кайсы убакыт экенин, бул Адам алейхиссаламдын ошол топурактан жаратылып, тактыга отургузулуп, ага баардык периштелер сежда кылган күн экен. Демек биз, урматтуу бир тууганым, аль-мустактан бери мусулманбыз. Буга кандай түшүнсөк болот? Аль-мустак заманы бул Адам алейхиссаламдын жаралган күнү дедик. Ошол күнү Кудай Тааланын буйругу менен бүтүндөй кыяматка чейинки төрөлө турган Адам атабыздын урпагы болгон биз, силер менен биз ошол күнү жаратылып, ошол күнү бир Кудай Таала сураган экен. Аласту би роббикум. Мен силердин Раббиңерминби деген суроого калу бала. Баарыбыз бир дооштон, бир ооздон ооба, эй Раббим, сен биздин Раббибизсиң деп жооп берген экенбиз. Ошол аль-мустак заманында биздин баарыбызга Кудай Таалага болгон ишеним биздин сезимдерибизге киргизилген. Демек Адам алейхиссаламдын жаратылуусу бул түбөлүктүү жаратылуу болгон. Адам алейхиссаламдын жаратылуусу, андан кийинки анын урпактарынын жаратылуусу бизди Кудай Таала түбөлүктүү кылып жаратыптыр. Бир эле убакытта аль-мустак заманы жаралгандан кийин биз ар түрдүү мархала деп коет, бир деңгээлден башка бир деңгээлге өтүп отуруп келип, энебиздин курсагындагы жашоо, андан кийин бул дүйнөдөгү силер менен азыркы биздин бул жарыктагы жашап аткандыгыбыз, андан кийин өлгөндөн кийинки кабырдагы жашоо, андан кийин ошол кыямат күнкү жашоо, андан кийинки тозок, анан бейиш болуп бөлүнүп, адам баласы Кудай Таала өзүнүн түбөлүктүү бир сыпаты менен бизге бир түбөлүктүү бир жашоо берген экен. Демек биз бул түбөлүктүү жашоодо пайгамбарыбыз айткан экен, инсан баласы бир жолоочу сыяктуу. Элестетип көргүлө, бир ээн талаада же чөлдө бир адам бир сумкасын көтөрүп келатат дейт. Сумкасынын ичинде бир аз тамак ашы бар, суусундугу бар. Анан ээн талаада чөлдө ысыкта келатып, бир жерде бир дарак көрдү дейт. Дарактын аябай сонун көлөкөсү бар. Ошо көлөкөсүнө отуруп, жанагы инсан сумкасынан бир аз суусундугун, тамак ашын, жер ичер нерсесин алып, ошол жерде бир аз эс алып отуруп, кайрадан жолун улантып кетти. Ошол дарактын астындагы көлөкө биздин бул дүйнөдөгү жашообуз экен. Демек биз тетияктан бери келатабыз, дарактын астына отурдук, ал жердеги бул дүйнөдөгү жашообуз ошол дарактын астындагы көлөкө сыяктуу кечти, андан кийин кайрадан жолубузду улантып кетет экенбиз. Демек Нух пайгамбар 950 жыл жашады деп Кур'ан-ы Каримде келген. Нух алейхиссаламдан өлүм төшөгүндө жатканда сахабалары, жан жөкөлөрү сураган дейт: Нух, я Нух, кайфа важатта дунья. Сен бул дүйнөнү кандай жашадың, эй Нух деп сураган кезде, Нух алейхиссалам 950 жыл жашаган Нух пайгамбардын жообу: мен бул эшиктен кирип, аркы эшиктен чыгып кеткен сыяктуу жашоо көрдүм деген экен. Мынеке, урматтуу бир туугандарым, биздин жашообуз ушундай бир кыска, ушундай бир аз жашоодо өтөбүз. Балким жанагы өйдөдөгү хадисте айткандай, көлөкөнүн астындагы жашоо кээ бирлер үчүн балким бир аз узагыраак жашоо болушу мүмкүн,
Кээ бирлер үчүн балким ал аябай кыска, аябай аз жашоо болуп калышы мүмкүн. Бирок биз канткенде дагы жанагы аятта айткандай халакал мауту вал хаята лияблувакум. Силерди сыноо үчүн өлүмдү дагы, тирүүлүк жашооду дагы силерди сыноо үчүн айюкум ахсану амала, кимиңер жакшы амал кыласыңар, ошол нерсени сыноо үчүн Кудай Таала бизди бул дүйнөгө жаратып атат. Эми дагы бир аятта Хадж сүрөсүнө келет экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ма жа'ала алейкум фид-дин мин харадж. Силерди дейт диндеги жашоодо эч кандай бир харадж, эч кандай бир кыйынчылык, бир азап тозок жараткан жокпуз. Жашооңар, диндеги жашоо бул жеңил, адамдын өзүнүн эле жашоосу. Бакара сүрөсүнө келгенде Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Адамдын дейт, адамга эч кандай бир өзү жүк көтөрө албай турганчалык деңгээлде жүк жүктөлбөйт. Ар бирибиз, урматтуу бир тууганым, өзүбүздүн мойнубузга жүктөлгөн жүктөн гана жооп беребиз кыямат күнүндө. Биз канчалык жүктү көтөрө алсак, Кудай Таала бизге ошончо гана жүктү жүктөгөн и кыямат күнүндө дагы ошону гана бизден сурайт. Демек биздин жашообуз кандай болбосун, бул жашоодо кандай жашагын сен өзүңдүн жашооңдун кыяматта ошол жашооң үчүн гана жооп бересиң. Хасанул Басри деген бир улуу аалым өткөн. Хасанул Басри радиаллаху анху бул өзүнүн жашоосунда ушундай бир өчпөгөн бир иштерди жасап кетти. Аттын кашкасындай таанымал бир аалым инсан. Хасанул Басри өзүнүн имамчылыгында, ошол жердеги мусулмандардын башындагы имамчылыгында бир адам келет экен. Анан: Хасан, я амирал муъминин, момундардын башындагы имам, мен ушунчалык Кудай Таала менин жашоомо кепилдик берген, ырыскымды толук кандуу берип отурат. Мен азыр өзүмдүн жашоомду, мындан кийинки жашоомду тек гана мечитте өткөрөмүн. Эч кандай башка жумуштар менен алек болбостон бир гана мечитте ибадат кылып гана жашоомду өткөрөм деген. Хасанул Басри айткан экен: паланча, сен ибадатыңды да кылгын, жумушуңду да аткарбайсыңбы? Десе: жок, Хасан, мени Кудай Таала ырыскымды кепилдик берген менин ырыскыма, ошол себептен мен бир гана ибадат менен өткөрөм деген экен. Бул эми менин эң акыркы жумушум болсун деп ошо өзүнүн аңчылык ууга чыгып кетет талаага. Талаада барып өзүнүн аңчылыгын кылып отурса, бир канаты сынган куш болот экен. Канаты сынган кушту, ушул канаты сынган кушту Кудай Таала каяктан ырыскы берет экен деп кечке карап отурат экен. Бир убакта өзүнө окшогон бир куш пайда болуп, асмандан келип, жана канаты сынган куштун оозуна ырыскы салып кетет экен. Бир канча убакыттан кийин жанагы куш кайра келет экен, дагы кайра ырыскы салып кетет экен. Демек бир канаты сынып калган куштун ырыскысын унутпаган Аллах Таала менин ырыскымды эч качан унутпайт деп үйүнө кайтып кетет экен. Дагы мечитке кирип Хасанул Басриге жолугуп: момундардын имамы, мен ушундай бир канаты сынган кушту көрдүм. Канаты бар куш асмандан келип, анын оозуна ырыскы салып кетип атты. Мен ушунчалык Кудай Таалага ишеничим кайрадан күчөдү. Менин ырыскымды Кудай Таала эч качан кем кылбайт. Болду, мен мындан кийин бир гана мечитте ибадатымды аткарам дегенде, Хасанул Басри айткан экен: паланча, сен канаты сынган куш болгуң келеби же канаттуу куш болгуң келеби деген экен. Ошо сыңарындай, урматтуу бир тууганым, келиңиз биз дагы канаттуу куш сыяктуу бүтүндөй адамзатка, бүтүндөй инсаниятка, жок дегенде бала чакага, тууган урукка, колу кошуна, дос жарга кызмат кылган бир инсан бололу. Албетте, шүгүрчүлүк жашоо биздин жашообузду кандай абалда болбойлу, ошол абалыбызга шүгүр кылып жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Кур'ан-ы Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим: ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде силер жашооңорго шүгүрчүлүк келтирсеңер, ла азиданнакум, силерге дагы кошуп берем деп атат. Ла ин кафартум инна азаби лашадид. Эгерде силер жашооңордо Кудай Таалага кыла турган шүгүрчүлүктү кылбасаңар, жашооңорго наразы болчу болсоңор, мындайча айтканда, инна адаби лашадид, менин азабым кыяматта аябай оор деген экен. Муса алейхиссалам, баарыбыз жакшы билебиз, Муса пайгамбар Алла Таала менен эч кандай ортомчусуз сүйлөшкөн бир пайгамбарлардын эң улуу пайгамбарлардан болуп эсептелет. Муса пайгамбар бир күн Синай тоосунда Алла Таала менен сүйлөшүү үчүн кетип атканда, жолдо топуракка көмүлүп жаткан бир адамдын окуясы. Топуракка бир адам көмүлүп жатат. Муса пайгамбар таң калат: адам, сен эмне үчүн топуракка көмүлүп жатасың десе, тиги адам айтат: Муса, сен Алла менен сүйлөшкөнгө кетип атасыңбы? Ооба. Анда Кудай Таалага айтып кой, мен арыз муңум бар. Эмне болгон арыз муң? Кудай Таала дейт: мен ушунчалык деңгээлде ырыскымды унутту.
Менин абратым ачылып калды, уят жерлерим ачылып калды. Тамак ашка эчтекем жок, кийимим жок калды. Ошол себептен ушул жерге келип топуракка көмүлүп, өзүмдүн абратымды жаап турам. Нол ушундай жолдун ортосу, ал ары жака бери жака өткөн адамдар мени көрүп мага суу берет, мага нан берет, тамак берет. Менин курсагым тоет. Ошол себептен ушул жердемин. Кудай таала ушул нерсени айтып бар дейт. Муса пайгамбар мейли айтып барайын. Барып бир канча убакыттан кийин Муса пайгамбар келет. Келсе жанагы жерде жанагы топуракка көмүлүп жаткан адам жок. Муса пайгамбар бул адам кайда калды экен деп эки жагына карап таппай, бирок да дарактын башында бирөө Муса деп кыйкырат. Анан жанагы жалаңач топуракта көмүлүп жаткан адам дарактын башына чыгып кетиптир. Карап туруп, сен паланча арыз мұң айткан адам эмес белең? Эмне үчүн тиякта жүрөсүң десе, Муса, сен менин арызымды, сен менин ушундай мұңумду Кудай Таалага жеткирдиңби? Ооба жеткирдим, айттым. Кап атаң айтпай деле койсоң болмок экен. Эмне үчүн? Мен ошол убакыттан баштап дейт, кайдан бир шамал пайда болуп келип, топуракты учуруп кетип атты. Улам топуракка көмүлөм, кайра топуракты учуруп кетет. Айлам кеткенден дарактын башына чыгып отурам. Менин дейт, буга чейинки топуракка көмүлүп жаткан абалым азыркыдан жакшыраак болгон экен. Себеби көчөдөн өтүп кетип аткан адамдар мага суу берет эле, нан берет эле, курсагым тойгузот эле. Азыр болсо бул жакта мени эч ким көрбөйт, мага эч ким нан да бербейт, суу да бербейт, тамак да бербейт. Алдыңкы абалыма шүгүрчүлүк кылбаптырмын деген экен. Ошол сыяктуу, урматтуу бир тууганым, келгин биз шүгүрчүлүк кылалы. Шүгүрчүлүк кылуу менен жашообуз рахатта жакшы өтөт. Дагы бир Жалалиддин Руми деген улуу устаз өткөн, баарыңар жакшы билесиңер. Жалалиддин Руминин айткан аябай жакшы бир насааты бар экен, ошого көңүл буралы. Жоомарттыкта жана кайрымдуулукта шаркырап аккан суудай бол. Боорукерлик жана мээримдүүлүктө жадырап тийген күндөй бол. Бирөөнүн кемчиликтерин жаап жашырууда үн чыгарбас балык бол. Бирөөнүн кемчиликтерин жаап жашырууда капкараңгы түндөй бол. Каарың келип ачууланганда үн чыгарбас балык бол. Токтоолукта жана жөнөкөйлүктө көтөрүмдүү жердей бол. Чыдамдуулукта жана сабырдуулукта чалкып жаткан деңиздей бол. Кандай болсоң ошондой көрүн, кандай көрүнсөң ошондой бол деген экен. Анын сыңарындай эң эле дегенде биринчисинде жоомарттык жана кайрымдуулукта, бирөөгө жардам берүүдө, шаркырап аккан суу сыяктуу биз көпчүлүк адамдарга жардам берүүдө, кол узатууда шаркырап аккан суудай болгонду эме кылып атат бизге, кеңеш берип атат. Ошол эле боорукерлик жана мээримдүүлүк, бирөөгө боорукерлик кылууда, жардам берүүдө бул деле жадырап тийген күн сыяктуу. Күн жердин бетине тептегиз тийип атат. Бирөө жамандык кылып атат, бирөө Аллахка ыйман келтирбей атат деп туруп, күн аларга тийбей койгон жок. Тептегиз бүт баарына бирдей тийип атат. Бирөөнүн кемчиликтерин жаап жашырууда капкараңгы түндөй бол дейт. Караңгы түн чындыгында кандай эле көп нерсени жаап жашырып койгон сыяктуу, биз деле бирөөнүн жамандыктарын, кемчиликтерин жаап жашырууда капкараңгы түндөй болушу керек экен. Каарың тийип турганда үн чыгарбас балык бол деп атат. Токтоолукта жана жөнөкөйлүктө жер сыяктуу, карасаңар, жер ушундай бир борпоң жер, эч бир эме кылбастан токтоо жана жөнөкөй жер сыяктуу болуш керек экен. Чыдамдуулукта жана сабырдуулукта чалкып жаткан деңиз сыяктуу. Эми эң акыркысында аябай сонун сөз айткан экен. Кандай болсоң ошондой көрүн жана кандай көрүнсөң ошондой бол деген экен. Урматтуу бир тууган, бул деген нерсе сен жашооңдо бир жасалмалуулук болбош керек. Эгер жасалмалуулук болсо, чындыгында жасалмалуулук эч жакка алып барбайт. Биз бир канча убакыт жасап жүрө алабыз, бирок кайрадан эле өзүбүздүн аслый, негизги абалыбызга кайтып калат экенбиз. Ошол себептен урматтуу бир тууганым, келиңиз жашообузду жаңылбас жашоого аракет кылалы. Албетте биз мусулман бир кемчиликтерди көрүү менен, кемчиликтерди жашап өтүү менен ошол нерсеге кайрадан кайталабоого үйрөнөбүз. Бул деген бизге сабак болот. Келиңиз бул аалымдардын көпчүлүк, пайгамбарлардын, ошол эле бизге кеңеш берип өткөн бул улуу инсандардын жашоосунан көптөгөн сабактарды алып, жашообузду эң жакшы, башта айтып өткөндөй, Кудай Таала бизди бул дүйнөгө кандай жакшы амал кылат экенсиңер көрөйүнчү деген себептен бизди сыноо дүйнөсүнө жараткан. Сыналып атабыз биз, бул сыноодон кантип өтөбүз, бул экзаменди кантип тапшырабыз, бул ар бирибиздин өзүбүздүн колубуздагы иш экен.
Demek biz yaşabыбызды эң жакшы өткөргөнгө аракет кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.